Мен кызматымды эки эселеп актадым деп айта алам. Аны жогорку кеңеш айтып берет. Кандай мыйзамдардын автору Мадумаров экендиги. Адахан Мадумаров башында турган парламенттеги Ак Жол партиясы Каркыра жайлоосунун бир бөлүгүн Казакстанга өткөрүп берген. Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Мына бул жерден тиги Кытайлар Баткенден Лейлекке жол салып жатканда, ушул жерге келгенде тажиктер протест кылганда, мына ушул жерде, мына ушул дарыянын жээгинде. Анан ушул жерди тиги тажиктерден 49 жылга тажиктердин жери деп Мадумаров кол койгон да. Мен кызматымды эки эселеп актадым деп айта алам. Аны жогорку кеңеш айтып берет. Кандай мыйзамдардын автору Мадумаров экендиги. Кыргызда жакшы сөз бар. Жигит сөзүнөн жолбарс изинен кайтпайт деген. Видео тосмаларыңызда бар, Бакиевди мен сыйылмат менен алып келем, жолбарс изинен кайтпайт деген сөздөрүңүз бар. Кечирип коесуң, балам, кечирип коесуң. Кандай сөзүңдү эч качан уккан эмессиң, укпайсың дагы. Акаев менен Бакиевди кошуп Кадыржан Батыровду кармайсыңбы? Мен Акаев менен Бакиевди кармабайм. Мен чоң сыйылмат менен кайта Кыргызстанга алып келем деп. Эң негизги факторду ээлеген ошол өзүнүн кыял жоругу менен калп маалыматы менен өлкөгө Кыргыз өлкөсүнө чагымчылдык иш жүргүзгөн бул Адахан Мадумаров. Эгерде Адахан Мадумаровдун аракети болбогондо Аксу окуясы болмок эмес деп мен бүгүн ишенимдүү айта алам. Азыр мамлекеттин ичинде укуктук деңгээлде бул изиликтөө жүрүп атат. Параллельно журналисттер менен ким бул дүрбөлөңдү жасады? Ким элди ушунча бара кылды? Мисалы үчүн. Бактыңарды ачып алгайчы барып, Мадумаров жасады, хорошо? Мадумаров жасады, хорошо? Барып ошол жерден бактыңызды ачып алыңыз. Мынчалык терең кирбеңиз деп мен эскертим. Гезиттен Менин бир суроо. Терең кирип кеткенде чыга албай калат. 7 апрелде куралдуу каракчылар калган жанакы бомждорду дагы, башкаларды дагы, наркоманын дагы баарын алып келип, сиз элден кечирим сурай элексиз. 7 апрелдин баатырларын бандиттер жана алкаштар дегениңиз үчүн кечирим сурай элексиз. Кандай адам өлсө дагы бата кылып Куран окуду Кыргыздын милдети, сиз аларга бата да түшүрбөйм, аларга бата түшпөгөн адамдар дегенсиз. Муну үчүн сиз алардын алдында кечирим сурашыңыз. Өмүрөк Шикеш. Сиз бул заманда сөзсүз түрдө кечирим сурайм. Ол президент Атамбаевдин азыркы мисалы жүргүзүп жаткан бийлигине же кадр саясатына балким же жалпы эле өлкөдөгү саясатына балким тышкы саясатына мындай сын пикириңиз барбы? Кадр саясатын парламентте отурган партиянын жетекчилери жүргүзүп калды. Баяндай президентке карата ачуу сын айталат экен деп күттүм эле чындыгында. Максаттын ачуу сын пикир угугу Жок, эгер сиз нааразымын деп айттыңыз, мисалы кадр саясатына кайра келип эле партиялардын лидерлерине байладыңыз да. Эгерде Атамбаевка каршы оппозиционер десе, 6 жыл бою менден күчтүү оппозиция болгон жок. Менден башка бүтүндөй баардык саясатчылар анын президенттигин тааныган. Мен башынан тааныбайм дедим, ошол бойдон тааныбай, анын 6 жыл өтүп кетти. Жигит сөзүнөн жолбарс изинен кайтпайт деген. Бул Адахан Мадумаровдун эл алдында айткан өзүнүн сөзү. Бирок бүгүн Адахан Кимсенбаевич жигиттик сөзүнөн кайттыбы? Дегенибиз мындан туура жарым жыл мурун менин жолум байлар жана олигархтар менен бирикпейт. Алар мамлекеттик кызматты бизнес менен алмаштырбашы керек. Менин көз карашым башка, алардыкы бөлөк деп айтканы бар. Иш жүзүндө өзү айткан сөзүнөн өзү кайттыбы? Мен ишенбейм. Бул жасалма түрдө түзүлгөн жагдай, кырдаал. Бул тажылуу вирус деген шылтоо. Муну бет каптагып жүрөсүңөр, бул аябагандай каттуу зыян деп айттым. Муну пандемия деген белекеттин баары калп, чуу салып, баягы чиркейди танка менен атуунун кереги жок экен да. Бул деген эч коркунучу жок илдет экен да.
бүтүн Кыргызстан деп жүргөн жана Адахам Адымаровдун ушунчалык жоопкерчиликсиз айтып аткандарын карап отуруп жакаңды уштайсың да, элдин канча проценти публичный личностька көбүрөөк ишенет да. Демек ушул айтып атпайды, оозун карап отургандар бар да. Вирустан баардыгыбыз жылда коргонуп келген болсок, ошондой эле коргонобуз. Бул сасык тумоо сыяктуу эле болгон нерсе. Аны ажиотаж кылышдын кажети жок.